2016 жылы келип түшкөн арыздардын негизинде 310 айыл өкмөтү эсептөө палатасы тарабынан текшерилген. Анын жыйынтыгы менен 80 миллион сомдук финансылык мыйзам бузуулар аныкталган. Бул тууралуу 2016 жылдын жыйынтыгы боюнча маалымат берип жатып, эсептөө палатасынын төрагасы Улукбек Марипов билдирди. Текшерүүлөрдүн негизинде айыл өкмөттөрүнө байланыштуу 30дан ашуун кылмыш иши козголуп, 3 жетекчи иштен алынган. Бирок депутаттар мындай тартипте иштөө туура эмес деп эсептешет. Эми бизде иш козголуп калса, ошол 1 күн 2 күн менен же болбосо нарушение болсо, бардык жерге жазып, ал кишинин тарыхы дагы жакшы болуп атат. Ал эми айлыгы начар болгондон кийин жакшылар иштеп атат. Бир ушуну баланска алып келген, сиз бир анализ кылып, анан сунуш берсеңиз, мен ойлойм комитетте колдоп, парламентте колдоп берсе керек. Бул темп менен болбой калат. Өткөндө мен сизге бир айыл өкмөттөн 100 000 сом чогултуп кетиптир десем, сиз туура эмес жакка кат жазып берген экенсиз, анын результаты болбой калды. Мен бул боюнча АКСКда расмий түрдө кайрылам. Эгерде ошол кызматкер ошол жоопкерчиликтен качпай, жок, ал 99 эмес, 100% болгон иш бул. Аягына чыгып беришин мен суранам да, баягы жарым жолдон артта. Рахмат. Жыйындын жүрүшүндө депутаттар мамлекеттик сатып алуулар боюнча тендер өткөргөн компанияларды текшерүү зарылдыгын айтышты. Себеби сунушталган бир эле товар же кызматтын баасы ар кандай көрсөтүлүүдө. Алсак бир эле айыл өкмөтүнө көпүрө куруу үчүн 150 миллион сом керектелсе, тендер аркылуу анын аркы 350 миллион сомго жеткен. Бул мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамда порталга чыгарып атканда бүт тендерге коюлуп атканда коррупцион схеманын баары ошол жакта да. Туура. Мисалы, бир айыл өкмөттүн освещениясы, бир столбада лампочкалары освещениясы 6,5 миң сомго чыгып атат, бир айыл өкмөттүкү 1,5 миң сом болуп атат. Ачык айтканда, мен да айыл өкмөткө барганда ушул нерсеге кызыгып көрдүм да. Эмнеге ушу тендер менен жасабайсыңар десем айтат, эгерде 1 километрди өзүбүз жасасак, 70 000, 60 000 сомдун төгөрөгүндө освещение бүтүп атат дейт. Эгерде ушуну биз мыйзам жолу менен тендер аркылуу жасасак, сиз айткандай 500 000ге чыгат. Тигиден уруксат алыш үчүн мынча төлөш керек, буга алыш керек. Мыйзам жолунда төлөгөн каражаттар ошого алып чыгып атат. Анан тендердин жанагы минус жагы ушул экен да. Аны айыл өкмөттөр кургандан аз келгенсип, кийин текшерүүчү органдар көп барат ал жака. Именно ошол эмне үчүн курдуң? Эми текшергенде келип эле кайта айыл өкмөттөр кыйналып атпайбы? Ошону кыйнайт. Ошон үчүн мисалы айыл өкмөт кылайын дейт, өздөрү алып сатып алып калбайт. Эсептөө палатасы жүргүзгөн аудитке ылайык мамлекеттик органдардын ичине финансылык мыйзам бузууга эң көп жол берген Транспорт жана жолдор министрлиги болуп чыкты. Бул мекемеде 257 миллион сомдук финансылык эреже бузуулар аныкталган. Андан кийинки орунда Билим берүү жана Илим министрлиги турат. Бажы кызматында каражатты туура эмес пайдалануунун суммасы 108 миллион сомго жетип, ал 3-чү орунда ээлеген. Мен ушул боюнча палатада ушу Транспорт министрлигинин секретарине суроо бергем да ошондо. Ушу 257 миллион боюнча сиз өзүңүз көз караңыз кандай, ушу туура ушу каржылоо бузуу болду дегенде, бул мунга макул болгон эмес да. Бул эми 257 миллиондун каржы бузулган толугу менен бюджетке түштүбү же түшкөн жокпу? 257 миллиондун 152 миллиону кайтарылды да. Андан сырткары ичинде жанагы проектти оңдош керек, сметасын оңдош керек. А так 152 миллиону кайтарылды. Кошумча иштерди аткарып бериш керек, жанагы стоимосту жогорулап салсачы. Эсептөө палатасы 2016 жылы жалпысынан 3000ге жакын объектин текшерип, аудиттердин жыйынтыгында 2 миллиардтан ашуун сомдук финансылык мыйзам бузуу фактылары аныкталган. Андыктан ири өлчөмдөгү каражаттардын эсебин текшерип жаткан аудиторлордун таза иштеши үчүн алардын айлыгын 2-3 эсеге көтөрүү керек дешет депутаттар. Учурда алардын айлыгы 20 000 сомду түзөт экен. Нурзада Сыдыкбекова, Нурбек Капаров, НТС.